саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Мен Сейтек Качкынбай. Кайрадан эфирде силердин алдыңыздарга улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Адегенде жалпы аял затты, эжелерди, апаларды, карындаштарды, бүткүл аял затын бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Бүгүн майрам экенине карабастан, бирок биз 4-күн болгон үчүн көрсөтүүбүздү алып чыгып отурабыз. Бүгүн бизде тема бир өзгөчө. Бул көбүнчө экологиянын ичинде тагыраак айта турган болсок, борбор калабыз Бишкектеги абанын абалы. Ал тазабы же булганычпы, ушул жөнүндө талкуулап отурабыз. Ал үчүн бизде өзгөчө конок. Конок менен тааныштырып кете турган болсом, коногубуз Шабыр Умар мырза. Өзү бүгүн Африкадагы Лайберия же болбосо биз Либерия деп жүргөн өлкөдөгү өкмөттүн кеңешчиси, Америкадагы Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү. Мындайча айтканда абдан сейрек, таңкыс, бир дефицит, бир кадр десек болот. Бизде кош келипсиз. Рахмат. Негизи сиз бүгүн атайын убактыңызды бөлүп келип атканыңызга мен абдан кубанычтамын. Негизинен сиздей кишилер ушу атайын могу Африкадан бери сизге суроо талап болуп иштеп атасыз. Чынында сиз ушу биздин өкмөттө иштесеңиз, биздин бийликте, биздин аткаруу бийлигинде иштесеңиз көбүрөөк жакшы болмок эле да. Бирок тилекке каршы сизди абдан сейрек көрөт экенбиз. Ошого карабай эмесе темабызга кирише берели. Рахмат. Биринчи суроом ушу Бишкектеги мындай баналдуу суроо боло берсин. Бишкектеги абанын абалына кандай баа бересиз? Таза деп айта алабызбы же кир деп айта алабызбы? Бүгүнкү күндө аябай көп айтылат да бул тууралуу. Эми мындай жалпак тил менен сүйлөгөндө биздин азыркы абабыз, Бишкектеги аба негизинен мындай айтканда гир деп айтсак болот. Бул жерде гир дегенден жөн эле баягы жерде көз менен карап, мисалы үчүн көбүбүз тоого чыгабыз, тоого чыкканда, тоого чыгып, баягы жерде лыжага тебип, анан кийин Бишкекти карайбыз да эми, биздин шаарыбыз кандай экен деп. Анан сүрөт тартабыз. Тартканыбызды сиз деле өзүңүз көрсөңүз керек, тоогуну жакшы көрөсүз, чыгып турасыз. Бишкектин үстүндө мындай карарган неме турат, аба турат. Бул смог, кара смог. Биз ошол смогту дем алып атабыз. Дем алып жатабыз. Биз дем алабыз, ата-энелерибиз дем алат, апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, бүгүн 8 март болуп атат. Балдарыбыз, эң тилекке каршы айтышыбыз керек. Бул жанагы мындай көзүбүз менен көргөн нерсе. Анан кийин бүгүн айтасыз, бүгүн 8 март күнү аябай күн жакшы тийип атат, абанын көк асман көрүнүп турат деген ой пикир пайда болот да. Ал туура эмес ой пикир, неге дегенде аба дагы эле кир болуп турат. Бул жерде айтып кетиш керек, Бишкектин өзү негизги мындай отурчу расположениясы бир аз өздөшкөн да. Котловина дабыз. Локация, локациясы. Ошондуктан бул жерде баягындай микроклимат бар. Ошол дагы бир жагынан ошол абанын тазалыгына же кирдигине чоң таасир тиет. Мисалы үчүн биз өткөндө кышындасы январда аябай катуу суук болбодубу? Ошол күндөрү именно ошол локацияга караша ушол баягы жерде абанын тазалыгы эместиги үчүн, анан жанагы жерде влажности абанын баягы жерде нымдуулугу көп болгон үчүн, температуранын төмөн болгон үчүн, ошолордун бардыгы комплексно баягы жерде ситуацияны аябай жаман кылып көрсөткөн да. Бул эми жана визуально айткан жагы. Экинчи тарабы баягы сиздин сурооңузга жооп бериш үчүн тазабы же таза эмеспи деген боюнча. Бир жаңы движение пайда болгон. Move Green деген движение пайда болгон. Бул жанагы жерде жаштардын экологический движениясы болуп эсептелет.
экологический, экологиялык не деп койсок, кыймыл да? Кыймыл. Ошолор ноябрда 3 датчик алышыптыр. Абаны баягы жерде текшерген. Жөнөкөй эле бир $300 арзан эле датчиктер. Ошол датчиктерди анан кийин мисалы үчүн Московская эркиндиктин кесилишине, ал жерде өзүңүз билесиз, трафик аябай көп болот. Тилекке каршы. Москва эркиндик. Анан калп айтпасам, экинчи датчиги Киевская Тыныстанова көчөсүндө. Ал жерде дагы өзүңүз билесиз, аябай трафик көп болот. Анан кийин үчүнчү датчикти ботанический багыбызда Горький менен кетип атат. Манастын тегереги, Горький жок. Учкун жагдан. Ошол жака кетип аткан. Ошол жерде 3 датчик коюшуптур. Анан ошол 3 датчик менен жанагы жерде срезин караса, мисалы үчүн январдын эле данныйларын карап тур. Январдын 5-инен баштап 10-январга чейин караса, биздин баягы жерде бир элементи бар экен да, бир элемент баягы жерде твердые частицы деп коет экен, particular matter деп коет англис тилинде. Бул жанагы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо организациясы, майда бөлүкчөлөр. Ошол организациянын немесин категориялары боюнча, статистикасы боюнча бул эң адамга зыяндуу элемент болуп эсептелет экен. PM 22,5, 2,5 деп эсептелет экен. Майда бөлүкчөлөрдүн элементи. Ошол элементтер дозасы там килограмм метрикасын эми кечиресиз билбейм. Бирок ошол эми негизгиси ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо организация боюнча бул эң адамга зыяндуу элемент болуп эсептелет экен. Ошол жана Мовгриндин статистикасын карасак, ошол 3 датчиги боюнча январдын ошол бир срезин карасак, Бишкектин абасы Бейжиңдин абасынан төмөн экен. Кир, мындай жалпак тилинде айтканда, биз Бишкектин абасы булганыч. Бишкектин абасы Бейжиңдин абасына караганда төмөн болуп эсептелет экен. Ошол статистика боюнча мына 3 жерде байланышкан бул неме болгон аппараттар боюнча. Биздиктүү көрсөткүч болуп атат да, бул 3 жердики тең бирдей көрсөтөт. Ооба, срез, medium, орточо статистика. Averages, median, mean, doesn't matter. Анан кийин ошол жанагы жерде мындай суроо пайда болуп атат да. Кыргызстанда биз эми айтабыз. Биздин абыбыз аябай таза деп биз маркетинг кылабыз. Туризм маселеси көтөрүлгөндө дагы биз айтабыз. Биздин эң бир байлыгыбыз жаратылышыбыз, бирок жаратылыш эми өзүнчө эле болбойт да. Ал жерде аба болот, ал жерде көлдөр болот. Ошол бир элементибиз биздин азыркы заманда уже баягы жерде критический болуп калып атат да. Биз эгерде Бейжиңдин абасынан төмөн болсок, биз ондо кандай ситуациябыз? Биз өзүбүздүн ден соолугубузду рискке коюп атабыз, балдарыбыздын ден соолугун рискке коюп атабыз. Ошон үчүн сиздин сурооңузга бул ушундай жооп да. Биздин абабыз таза эмес. Эми кийинки суроону берерден мурун сөзүңүзгө кыстарма катары мен мындан 21-20 жыл мурун мен Кытайда окудум да. Жинан деп коет, Шаннон деген жарым аралда. Эми Бейжиңден нары 5 сааттык жол болчу. Жинанда эле, Пекинде эле негизи оюмча абанын кирдиги боюнча окшош эле болчу да. Ал убакта деген мисалы биз эртең менен шайтан арабаларыбыз менен келип бир супермаркеттин ичине коюп, анан 3-4 саатка ичине кирип, ойноп, боулинг ойноп, антимынтип буюм-суюм алып, анан түшкөнүбүздө шайтан арабыбыздын отургучтары абдан кир болуп калат эле да, чаң болуп калат. Шайтан арабаңыз эмне? Велосипед. Анан кийин жакаларыбыз капкара болуп калат эле. Бир күндө эле кийсек, мооларыбыз момундай чаң толуп калат болчу. Бирок мына азыр өзүңүз айтып атасыз, Бейжиңде абал абдан өзгөрүп, азыр Бишкектен таза болуп калды деп атасыңыз да. Бирок Бишкекте чындап эле бул мындайча айтканда
anecdotal evidence катары болуп атат да. Азыр мен сиз го азыр могу Move Green. Move Green'ден 3 коюп койгон баягы өлчөй турган куралын менен айтып атсаңыз, мен мындай көз менен эле караганда деле мындай таза эмес экенин мындай сезсең болот да. Тиги машинанын айнегин такыр түшүнбөйм. Мисалы кондиционер менен жүрөбүз. Кээде ача коеюн десең мындай жүрөгүң түшөт да, чындап эле. Ушундай газ, кир болупчу. Эми фактылар жөнүндө сөз кылбайлы. Негизи бул азыр Бишкекте аба абдан кир деп айтып атабыз, бирок муну кээде мифтештирип, аябай чоң кылып айткан учурлар да бар. Кээ бир коллегалар же болбосо кайсы бир маалыматтарды угабыз да. Эгер факттар менен айта турган болсок, дагы эмне сизге белгилүү? Оорук жандар барбы же кандай болуп атат аба? Негизги статистика бул албетте жанагы жерде өпкө оорулар менен статистика болуп эсептелет да. Саламаттыкты сактоо министрлигинин статистикасына жараша, мисалы үчүн 2015-жылы чоң адамдардын арасында 88 миң адамдын бак жерде өпкө оорулары менен ооруган статистикасы бар экен. Бишкектин өзүндө эле. 83 миң. 88 миң. Жок, туура айттыңыз. 83 миң. Чоңдор менен. Чоңдордон, жаш балдардын арасында 88 миң. Туура. 2016-жылды карасак, уже 1 жылдан кийин, бир жылдан кийин жаш балдардын арасында 88 миңден 111 миңге көтөрүлүптүр. Чоң кишилердин арасында 83 миңден 105 миңге көтөрүлүптүр. Экөөндө тең 20-22 миңге өсүп атат, процент аябай чоң көтөрүлүп атат. Эгерде агрегированный карасак, мисалы үчүн 2016-жылда жылдын өзүндө эле болбоду дегенде 216 миң адам ооруп атат да. Өпкө оорулары. Жаш балдарды чоң кишилердин баардыгын бириктирсек, ойлосоңуз, Бишкекте миллион адам деп коет. Бишкекте азыр миллион адам. 5 киши. Ошолордун ичинен, миллиондун ичинен 216 миң адам ооруп атат. 216 миң адам ооруп атат. Бул аябай чоң статистика. Бул эми албетте жанагы жерде разбивкада айтпайт. Эмне проблемалар, бул агрегированный статистика болуп атат. Бирок бизге мындай ой берет да, эмне болуп атканын мындай түшүнүктүү берет. Бул факт. Бул фактыларды эми мындай анализ кылса болот эми, бирок тилекке каршы биздин эмебизде передачаңызда убакыт азыраак болуп калат. Кандай мифтер бар? Мифтер, мисалы үчүн, айтышат. Мен мындай миф уктум да. Биз Алматага караганда биздин абабыз тазараак. Алматадан бизге келишип, мисалы үчүн астма менен ооруган жаш балдар, адамдар келип, бул жерге келип оңолуп атат дейт. Бул балким туура, бирок көбүнчө менин оюмча мындай агрегированный айтканда, бул бак жерде дезинформация болуп эсептелет. Эмнеге дегенде биз азыр эле карадык статистиканы. Бизге жылдан жылга караганда өпкө оорулары менен адамдардын саны көбөйүп атат. Бул көбүнчө кандай мындай ооруларга алып барат? Бул рак, өпкөнүн рактары же болбосо башканын рактары, астма, ошол аллергия, ошол оорулардын немесин көбөйтөт да. Ошон үчүн бул маселени, абанын маселесин аябай курч маселеси деп эсептесе болот. Бул даже жанагы жерде улуттук интерес, улуттук коопсуздук маселе деп эсептесек болот. Улуттук коопсуздук. Эгерде биз чыныгында өлкөбүздүн генофондун, өлкөбүздүн келечегин ойлосок, ушул ошол маселени балким улуттук коопсуздук кеңешине алып чыгышыбыз керек.
Неге дегенде, эгерде статистиканы эле карасак, биздин азыркы заматта акыбалыбыз жылдан жылга төмөндөп кетип атат. Экинчи фактыбыз бул эми айтып калышат да, Бишкекте аба кир болсо, төмөн болсо, булганган болсо, эмне үчүн деп айтышы мүмкүн да. Балким ал сиздин кийинки сурооңуз болушу мүмкүн. ооба. Менин кийинки суроом ооба. Себептеричи бул эмне үчүн бизде аба ушунчалык акыркы учурларда өзүңүз айткандай абдан кир да. Анын себептери эмне үчүн буга эмне себеп болуп атат? Эмне факторлор алып келип атат? Бул жерде эми факторлор көп. Бирок факторлордун баардыгы бир нерседе, мындай бир нерсеге келип такалат да. Бул сиз менен биз, адам. Бул проблеманы, бул маселени биз түзүп атабыз. Адамдык фактор. Адамдын фактору. Неге дегенде биз машинеге отурабыз. Биз жылуулукту каалайбыз. Өзүбүздүн үй бүлөбүздү тамак жасап, же болбосо үй бүлөбүздү ысытыш үчүн, же болбосо бизнесибизди алып барыш үчүн бизге электроэнергиясы керек, туурабы? Газ керек. Эми газ болсо жакшы болот. Источник энергии деп коелу. Анан ал жерде көбүнчө адамдардын баягы жерде тилек каршы каражаты жоктугуна караганда, особенно жанагы жерде мындай эмне деп коет, жыл массив деп коет орусча. Ушу жыл массив жаңы конуштарда, жаңы конуштарда, инфраструктура өнүгө элек жерлерде. Инфраструктурасы өнүккөн деле жерде. Инфраструктурасы өнүккөн деле жерде Киргизияда, мисалы үчүн Киргизиядинде көп эле үйлөр газы жок. Же свет менен, же көмүр менен ысытышат. Киргизиядин жал, ак өргө, нежиняларча, мен олорду айтпай эле кой. Ал жерде албетте көмүр менен, же болбосо мүмкүнчүлүгү болсо албетте ток менен, электричество менен, же болбосо газ менен. Экинчи маселе да бул эми. Анан бизнес жөнүндө айтпай эле коеюн. Ал бизде бизнестин маселеси бир аз башкача турат. Ал отдельная тема. Банялар мисалы үчүн. Банялар көбүнчө эмне менен ысытышат? Эң арзан шиналар, резиналар, баллондор, машинанын баллондору, таштанды материалдар, пластиктер, химикаттар. Ушолорду иштетишет. Жаап жиберип жиберишет. Анан кийин ал албетте абабызды булгайт. Неге дегенде трубалардын бийиктиги анча болбогон үчүн бир аз көтөрүлүп эле калып калат да. Эгерде трубалар бийигирээк болгондо, аны шамалдар ары бери алып кетип билинбей калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык ушул факторлор көтөрүлгөндө биригип ушул абабызды булганыч кылып атат да. ТЭЦ маселеси дагы көтөрүлүп атат. Өткөндө баягы жерде жаңы жылдын алдында социалдык тармактарда сүрөттөр чыга баштаганда, абанын тазалык эместигин көрсөткөндө биздин өкмөтүбүз айтып чыкпадыбы? ТЭЦ эмес деп. ТЭЦте аябай жакшы фильтрларыбыз турат, тазалашат. Бир жагынан туура, бирок бир жагынан ал туура эмес. Неге дегенде туура дегенде трубасы аябай бийик, балким фильтрлар турушат, бирок анын источниги дагы эле көмүр болуп атпайбы? Көмүр өзүңүз билесиз, бул эң баягы жерде төмөн материал болуп эсептелет, биздин ден соолукка зыяндуу болуп эсептелет. Көп өнүккөн өлкөлөр тилекке каршы азайтып келатышат, бирок алар деле аны колдонушат да. Эми аны биз алдап айтышыбыз керек эмес. Биз эле өз баягы өнүгүп аткан өлкөлөрдө ушундай колдонот. Ал жерде деле бул проблема бар. Бирок альтернативный источниктерди ойлош керек. Анан кийин үчүнчү маселе бул машина, мен тез эле айтып өтүп кетип калдым, бул жана машинелер. Өзүбүз Бишкегибиз айтышат болгону 40 000, 60 000 эле машинеге эсептелген деп.
Неофициальный статистика боюнча азыр Бишкекте бизде 400-500 миң машина бар экен. Калктын жарымында бар экен, э? Калктын жарымында. Эми калк мындай 1 ойлогондо миллион болсо, 1 миллион болсо жарымы деп бир коелу. үйдө 1,5-2 машина бар экен анда. Бир үй менен ичинде. Бир үйдө ошондой болуп атат да. Анан сиз аны эртең менен чыкканда, ишке кетип атканда көрөсүз да жолдо. Кандай болуп, кандай иштетилет, кандай эрежелер бузулат, кантип адамдар тез айдашат, тез айдаганда жолдун чаңы көтөрүлөт. Бул маселе боюнча көп сүйлөсө болот, бирок ошол 3-чү фактор болуп эсептелген, ушул болуп эсептелет да. Демек, жанагы жерде үйлөр, жеке үйлөр, жанагы жерде машиналар, экинчи фактор. Анан кийин 3-чү фактор эми айтып кетиш керек, ТЭЦ деп эсептесек болот. ТЭЦтин да чоң бул жакта неме салымы бар экен да, э? Салымы бар деп эсептесек болот. Бирок комплексно айтыш керек да. Ооба, бул негизгиси. Бирок жанагы мен айтышым керек, сизге башында айткандай эле, бул баардыгы ушул болуп аткан иштин баары биз өзүбүз. Биздин өзүбүздүн баягы жерде аң сезимибиз, өзүбүздүн баягы жерде приоритеттерибиз, өзүбүздүн баягы жерде урп адатыбыз, ушулардын баардыгы ушул проблемаларга алып келип атат да. Экономикалык абалыбыз деле, мүмкүн. Экономикалык абалыбыз деле. Эми экономиканы деле ар кандай алып барса болот. Туурабы? Экономиканы баягы жерде өзүң өлкөңү таштандыга айлантып анан өнүксөң болот. Андай модельдерди деле көрүп атабыз. Мисалы үчүн Кытай дагы эле, жаныбызда кошуна Кытай. Сүрөттөрдү көрүп атсаңыз керек, көп эле шаарларда жанагы жерде ушунчалык өзүнүн жаратылышын жек көргөндөй кылышып, жанагы жерде кичинекей көлдөрүн баягы жерде таштандыларды таштап, ал жерде иштеке балыктар өспөй калып, абасы жаман болуп, алар эми Кытайлар эми кайрадан бардыгын бузуп, жаман кылып, эми ордуна келип атышат. Биз азыр ошол направленияга кетип атабыз да. Экстенсивное направление деп коет. Ооба. Туурабы? Экстенсивно биз ошол өзүбүздүн жаратылышыбызды ресурс катары иштетип, таштандыга айлантып атабыз. Бул балким кыска мөөнөттө өзүн өзү актайт. Неге дегенде сиз акчаны азыр табасыз, сиз азыр өзүңүздү өзүңүз камдайсыз, бирок биз келечектин өзүбүздүн деле келечегибиз. Мисалы үчүн биз көрбөй калабыз деп айтпашыбыз керек. Биз 5 жыл, 3 жылдын ичинде эле көрөбүз. Ал эми азыр дагы бир маселе. Бишкек илгери мындай жашыл шаар деп аталчу да. Акыркы мезгилде ошол могу тыгын маселеси көп болуп, трафик жам, пробка дейт эмеспи. Анан көчөлөр, мисалы мурда туюк көчөлөрдү ачып, бир топ жакшырып калды да, машиналар оңоюраак өтө турган болуп калды. Бирок ошол учурда былтырдан бери эле оюмча айрым атуулдук коомдун өкүлдөрү менен же кээ бир атуулдар дагы деле мэриянын кылып аткан ишине мисалы макул эмес да. Дарактар кыйылып атат деп дооматын айтып атышат. Көчөлөрдү чоңойтуп атат, көчөдө тыгындарды азайтабыз деп атат. Бирок чынында дарактар кыйылып, азыр соц тармактардан, Facebook'tan көрсөңүз болот, аябай эле мындай тазырайып, көп көчөлөр чоңоюлду, дарактар кыйылып кетти. Бул дагы Бишкектеги абанын мындан да ары дагы кир болушуна өбөлгө болобу, же аларда мындай ага кабатыр болбой эле койсо болобу? Сиз эмне деп ойлойсуз өзүңүз? Мен сизден сурайын. Мен сиз эми жаран катары эмне деп ойлойсуз? Мен өзүм атуу катары айта турган болсом, бул жерде мындайча айтканда бир дилемма болуп атат. Бирок дилемма кайра эле сиз айткандай бүгүнкү эртеңки проблеманы бир аз жеңилдетиши мүмкүн, бирок алыскы перспективада оюмча биз кайра эле мындай сыйыртмакка же капканга түшүп аткандайбыз да. Чынында биз көчөлөрдү чоңойтуп, бүгүн тыгындар азаят деп ойлогону менен, дарактарды кыйып койгон менен, ал жерлер паркинг зонага гана айланып калып атпайбы? Машиналар кайра ошол жерлерге мындай коюп, мурда кандай кыйынчылык болуп атса ошондой эле бүгүн. Ал жерлерге болгону машиналар бүгүн паркинг кылып, машиналарын коюп, ошол коомдук
жолдорду бүгүн ээлеп алды. Мындайча айтканда public space, коомдук мейкиндиктер бүгүн ошо паркинг зонага айланып, мурда тар болсо ошондой эле болуп аткандай да. А чынында дарактардын саны азайганы мындай кадимкидей сезилет. Бул жагынан оюмча мэрия коомчулук менен макулдашылбай, талкууланбай, коомчулуктун пикирин укпай, бир тараптуу кылып аткандай мага сезилет. Эми биз эми мэриянын мотивтерин билбейбиз да. Мындай Бирок мотивтерин айткан жок деп ойлойм да. мындай айтылган мотивтер бар, анан кийин айтылбаган мотивтер бар. Туурабы? Мазмуну. Айтылган мотив бул трафик джем бар, жолдо машиналар көп. Аны айттым мен да. Сиз айткандай. Анан кийин баягы жерде жолдо 10 мүнөт мисалы үчүн жогорудан жанагы жерде аларча 1ден, аларча 1-2ден түшөт да, эми көптөгөн чиновниктерибиз, депутаттарыбыз ошол жактан түшөт да. Анан жанагы жерде машинада көбүрөөк отуруп калса, анан звонок этишет да. Бул жолдун маселесин чечпейсиңерби дейт. Анан кийин мэриядагы адамдар өзүн өзү акташ керек да. Туурабы? Клиенталарын эме болуш керек, көрсөтүш керек. Иштеп атабыз деп. Анан кийин айтышат, болуптур дейт. Биз ал проблеманы чечебиз дейт. Сиз айткандай булардын мындай жообу, демек машиналар көп болсо, биз жолду кеңейтсек, ошондо трафик көбөйгөн трафик тезирээк жылат. Өтүп кетет. Тыгын болбойт деп ойлойт. Тыгын болбойт деп ойлойт. Биз теректерди азыр кошпой турайлы. Теректер бул башкача маселе да. Ал жерде эмоциялар көбүрөөк болот. Бирок ал ушул проблеманын бир немеси да, бир жагы. Анан кийин бул линейный решение болуп калат да, чечим болуп калат. Трафик джем, congestion, машиналар көп, решение жолду чоңойтуш. Бул линейный ой пикир. Бирок биз билебиз, бул ментальная модель деп коет, немеде, илимий тилде. Бул ментальная модель туура эмес. Эмнеге дегенде биздин жашаган система IOI total комплекс. Туурабы? Ал жерде көп элементтер бар. Эгерде ал көп элементтерди алсак, биз жана сиз өзүңүз эле айтып кеткендей, адамдар мындай жалпак тил менен айтканда, жол кеңейгенде айтышат, демек жолдор кеңейип атат, демек биз коркпой эле машинаны айдап чыга берсек болот экен. Дейт дагы аялына айтат, сен дагы машина менен кете бер, мен деле машина менен барам дейт. Сиз айткандай, машинанын саны көбөйөт. Кайра көбөйөт. Кайра көбөйөт. Бул негативдүү круг болуп калат. Жолдор көбөйөт, чоңойот, машиналар көбөйөт. Трафик джем өсөт. Токтогул көчөсүн билесиз да? Токтогул көчөсүн билем. Токтогул көчөсүн. Мурун эки эле линия болчу. Анан кийин 4-5 кылып. Мэрия айтты, биз бул проблеманы чечебиз, ал жердеги трафик джемди чечебиз, чоңойтушту. Трафик джем проблема чечилген жок. Ал эң азыр шаардын ичиндеги эң мындай эмне деп койсок, машиналар өтүм боюнча эң начар көчө деп эсептесек болот да, айтсак болот. Чындап эле ошондой эми. Исановдун тегеректери, Исановдун нары бери өткөн жери ушунчалык татаал болуп калган. Болбосо эң чоң неме болуп көчө. Исановдон Бөкөнбаевка бара албайсың азыр. Бөкөнбаевдин жаны ошону чыныгы трафик джем деп айтсак болот. 2 жылдай болду ошо. Өткүчөңдү 5 мүнөт өтөсүң. Ал жерде велодорожка да кылышты, ойлоп бул проблеманы чечет деп. Жанагы жерде жолду чоңойтушту, парковка кылып. Чынында айтсак, ошол 5 линия дагы эле кайра эле 2 линия болуп калат. Неге дегенде көп линиялар, полосалар аны парковка кылып коюшту. Адамдар токтошот. Неге дегенде мэрия аны эч кандай көзгө алып, ал жерде enforcement кылбайт, иштеке жасабайт, ал жерде тазалабайт.
эвакуаторлор келип машиналерди алып кетпейт. Неге дегенде дагы эле баягы жерде акчалуу адамдар, бийликтүү адамдар ал жерде ошолордун машиналары. Аларга тийиш бир аз кыйыныраак болуп калат. Вот, ошондой проблемалар ошондой. Бирок кийинки маселе бул жанагы жерде жолду чоңойткондо биздин аң сезимибизде мындай эме болот да, шаардын абасы жаман болуп атат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн үй бүлөм шаардын ортосунда жашайт элем. Жашайбыз. Кече жакында мен шаардын четинен квартира таптым. Көчтүңүз? Жок, көчө элекмин, эми ошого аракет кылып атам. Мен сизге айтып бербейинби эмне үчүн? Эми өзүңүз түшүнсөңүз керек. Эң негизги маселе бул абанын жамандыгы, абанын булганычы. Кечиндеси мен мисалы үчүн дерезелерди ача албайм. Неге дегенде дерезени ачсам, квартиранын ичи газ болуп жыттанып калат. Ушунчалык жаман. Анан жаш балдардын ден соолугуна зыян бул. Онон көрө ачпай эле койгон жакшы. Думданып отурган жакшы. Кондиционер отурган жакшы. Кондиционер же болбосо жөн эле жаап, мындай тазалап туруп. Мисалы үчүн мен эртең менен чуркайм. Чуркап келип, немеге жанагы жерде денемди тазалайм да. Душка түшүп, жуунуп атканда жанагы жерде өпкөмөн чыккан түкүрүктөр, эми айтыш керек болгондой эле. Түкүрүктөр кара болуп чыгат. Мен ойлонуп калам. Онон көрөк мен чуркабай эле койгонум жакшы го. Мен мынтип чуркайм деп кайрадан минуска чыгып атам. Ден соолугумду кайрадан зыянга келтирем. Болбосо бул Спартак стадион. Мага окшогондор анан кийин шаардын четине чыга башташат. Шаардын четине чыга башташат, ойлошот, демек биз ушул проблеманы ушинтип чечебиз. Качып кетүү менен. Качып кетүү менен. Же болбосо башка шаарга көчүп кетип калуу менен. Ошондой кылганда жанагы жерде шаардын ортолору, жанагы жерде англис тилинде deserted деп коет. Жанагы жерде адамдар чыгып кетканда чөл болуп калат да. Урбанистический тилде айтканда чөл болуп калат. Ал жерде акчасы жок адамдар, же болбосо картаң адамдар калып калат. Же болбосо жанагы жерде башка жактан көчүп келген, башка айылдардан келген адамдар балким ошол жерде жашап калышы. Неге дегенде арендасы арзан болуп калышы мүмкүн. Экономически невыгодно болуп калат да. Ошондой болгондо жанагы жерде адамдын көбү четке чыгып кеткенде кайрадан келиш керек да. Шаардын ортосуна, центрге, борборуна. Неге дегенде иш, финансовый, экономикалык, административдик иштер бардыгы центрде болуп атпайбы? Алар кантип келет? Публичный транспорт бизде өнүккөн эмес. Ответ машина. Жооп машина. Машина менен кайрадан келет. Демек, биздин жанагы проблемабыз кайрадан өсүп атат да. Кайра өсүп атат. Кайрадан өсүп атат. Жаман четтери чоңоюп, движение жанагы жерде жолдо турган убакыты көбөйүп, жолдо километр жүргөн убакыт көбөйүп, жанагы жерде кругубуз кайрадан негативдүү болуп өсө берет. Неге дегенде берки позитивдүү кругубуз азайып атат. Публичный транспортубуз начар, альтернативный система передвиженияларыбыз начар, шаардын борборунда жашаган бул перспективдүү эмес, шаарда парктар аз. Ошолор маселеси аба, таза аба маселеси. Булар негативдүү болуп, плюстар негизи азайып кетип атат. Ошондуктан негативдүү циклыбыз өсүп атат. Ошондуктан мындай кыскача айтканда, бул жолду чоңойтуш туура эмес. Биз кайрадан жолду кыскартышыбыз керек. Мисалы үчүн мени айтсаңыз, мен машина айдайм, бирок кыскарткан проблеманы чечпейт. Кыскарткан проблеманы чечпейт. Проблеманы общественный транспорттун проблемасын чечишибиз. Аны өзүнчө талкуулайлы азыр. Кантип чечүү жолдорунчу. Мен сизге сөзүңүзгө мындай кошумча кылып кетейин. Азыр жакшы бир идея айттыңыз. Мен башыма да башка бир окшош идея келди. Неме? Дагы бир кейс айтайын, Пекиндеги.
Пекиндин ичинде ал аябай чоң шаар да билесиз. Анан Пекиндин ичинде кварталдар бар. Анан ал жерде эми бул Кытай деген артта калган мамлекет болчу да илгери. Анан артта калган өлкөлөрдүн бул комплекси болот экен. Бул биз любой ценой өнүгүшүбүз керек депчи. Анан кийин алар өнүгүш керек болгондо девелоперлер мындай сунуштарды айтат экен да. Мына көчөлөрдү жаркыратып чоңойтуп таштайлы, мындай имараттарды куралы, мындай жаркыраган баягындай айнектери менен баягындай супер заманбап имараттарды куралы. Анан ушинтсек биз мындай модернизацияланып, биз өнүгүүнүн белгиси ушунда келет деп ойлойт экен дагы. Анан өзгөчө баягы 2008-жылы Бейжиңде Пекин Олимпиада оюну өттү. Ошонун алдында кварталдарда Пекиндин шаардык коду баягы же болбосо маданий коду болгон Хотор деген майда көчөлөр бар болчу да, аябай салттык жашоодо жашаган. Пекиндин жүзүнүн бири көрсөтүлгөнчү. Мындай кооз эски имарат үйлөр бар болчу. Ошол жерде карапайым кытайлар, пекиндиктер ошол жерден чыгып, кичинекей кафесинде чай ичип, мажаң ойноп, же картасын ойноп, баягы чал кемпирлер же болбосо безарядка кылып, ушинтип бир Пекиндин культурный код, бир жүзү болчу да кооз. Анан алар айтты: Олимпиада өтсө буну көрсөк, чет өлкөлүктөр уят. Биз деген бийик имараттарды, жаркыраган имараттарды кылышыбыз керек. Любой ценой жок кылгыла. Шаардын четине алып чыккыла, үйлөрдү кургула, ошол жерден квартира берип койгула деп кааласа каалабаса дагы ошолордун баарын талкалап Бейжиңдин Пекиндин көркүн бузушту. Алар ойлоду, бул өнүкпөй калган, артта калган өлкөлөрдүн комплекси. Өнүгүү бул чоң көчөлөр, жаркыраган немелер, чака-чука болуп жаркырап турган фонариктер, ушул деп ойлоду дагы. Пекинди көп илгертен Пекинди тааныгандар, көп туристтер бүгүн нааразы болуп Пекиндин маданий кодун өлтүрдү. Биз ошон үчүн Пекинге илгери ойногону барчу элек. Ошол көчөлөрүнөн тамак жегибиз келчи деп бүгүн француздар, жапондар, мына мага окшогон кээ бир кыргыздар деле айтып атат, нааразы болупчу. Ошол сыяктуу бизде Бишкекте дагы мындай окшош картина кайталанып аткандай сезилет да. Эми кийинки суроо же айтайын? Жок, мен айтып кетерим. Сиз абдан туура айтып атасыз. Бизде деле ошондой комплекс бар. Биз бул жерде айтышыбыз керек, көтөрүшүбүз керек. Мындай маселени өнүгүү биздин улутубуз үчүн, биздин шаарыбыз үчүн эмне? Бул кандай болуш керек өнүгүү? Туурабы? Сиз айткандай жолдорду аңгырайтып, чоңойтуп, витриналарды коюп, чоң имараттарды куруп, ошондойбу биздин оюбузда өнүгүү? Же болбосо шаардын ичин адамга ыңгайлашкан, адамга ылайыктуу кылган шаар өнүгүү болуп эсептелеби? Туурабы? Адамга баягы жерде ылайыкташтырган шаар болсо, онда концепция башкача болуш керек. Шаар философиясы деген, концепциясы деген биз уга элекпиз, туурабы? Жок, концепция бар. Биз аны адамдар бардыгы эле түшүнөт, негизи. Туурабы? Мисалы үчүн эски шаарда жашаган адамдар бардыгы эле түшүнөт. Өзүн өзү кантип алып барыш керек, эмне кылыш керек. Бирок эң негизги бул маселе, бул жанагы жерде англис тилинде айтмакчы, бул шаардын ДНКсы болуш керек. Шаарчы адамдын ДНКсы. Citizen ДНК деп коет, туурабы? Citizen culture. Шаардыктардын ДНКсы. Рахмат. Шаардыктардын ДНКсы. Эгерде шаардыктардын ДНКсы жок болсо, өзүн баягы жер шаардык деп эсептебесе, өзүн жанагы жерде айлана чөйрөсүндөгү болуп аткан нерселерге көңүлдү бурбаса, деректерди кесип атса, же болбосо жанагы студенттер кетип аткан студенттер мусорго салбай жолго тамекисин таштаса, бутылкасын таштаса, ал унчукпай эле койсо, бул ошондо биздин шаардын көп проблемаларыбыз ошол кичинекей уровеньде башталат да. Болбосо былтыр эсиңизде болсо мыйзамды дагы алышты,
тамекини таштасаң штраф алабыз деп иштебейт. Неге дегенде бул технический чечимдер. Технический чечимдер адамдын аң сезимин өзгөрткөнгө кичине гана эффект берет. Анда дагы фундаменталдуу эч кандай чече албайсыз. Ал өзүнүн өзү аң сезимин өзгөртмөйүн сайын, же болбосо бир нерсе болмойын сайын катаклизмический ал эч качан өзгөрбөйт. Ошондуктан жанагы жерде бул жерде башкача чечимдерди алып келишибиз керек да. Мисалы үчүн мен бул Кыргызстанга көчүп келердин алдында Боготада, Колумбияда 3 жылча жашадым. Колумбия 60-жылдары жылына абдан көптөгөн адамдар өлчү эле да. Эми өзүңүз билесиз, ал жерде наркотрафиктин проблемасы болчу, партизандар, гражданская война болчу, кээ бир территорияларды жанагы борбордук өкмөт контролдой албайт, ала албайт эле. Анан кийин ошол 70-80 жылдары адамдар сизге окшогон адамдар, мага окшогон адамдар ойлоно башташты. Бул эми туура эмес, биз чечишибиз керек. Бирок алар баягы жерде улуттук контекстте чечишпей, шаардык контекстте инновациялар башталган да. Ошолордун ичинен эң биринчи чечимдер Медейинден келген. Медейин, эгерде сиз Netflix'тен Narcos деген сериалды көрдүңүз беле? Жок, көргөн. Пабло Эскобар Медейинден болгон. Медейинден. Бул ушул жанагы жерде нарко бизнестин борбору болуп эсептелген. Инновациялар ошол шаардан чыккан. Ошондой татаал маселелерде, айлана чөйрөлөрдө ошол жерде инновациялар пайда болгон. Шаар баягы жерде публичный пространство деп коет. Жанагы жерде кыргызча эмне дейбиз аны? Буну коомдук мейкиндик. Public space, коомдук мейкиндиктер көбөйө баштаган. Неге дегенде коомдук мейкиндиктер азайып кеткен ага чейин. Байлар өзүнүн немесинде шаарчаларында, чындап эле шаарчалар. Gated community деп коет. Бизге окшогон азыр көбөйүп атпайбы? Азыр мына биздин деле коро тосуп алган эбак эле. Азыр өтпөйүнчө корого кире албайсың. Вот. Менчик кылып алган өзүнөн өзү. Неге дегенде бул жанагы жерде мындай жөнөкөй тил менен айтканда, мына бул ушул биздин өлкө, бунун тышкарысында эмне болсо боло берсин. Бирок бун I don't care. То есть моя хата с краю деп коет орусча. Бул тышында болгон нерселер биздин эч кандай немеси маселеси жок. Бирок ал туура эмес. Неге дегенде сиз ошол короңуздан чыккандан кийин баары бир ошол немени көрөсүз. Мусорду көрөсүз. Жолду таштандыларды көрөсүз. Жолдо жанагы жерде ямаларды көрөсүз. Свети жок нерселерди көрөсүз. Ал проблеманы чечпейт. Биз ошол аң сезимге ошолну өзгөртмөйүн сайын, анан кийин өкмөтүбүздөн, шаар мэриясынан, өзүбүздөн, бизнестен талап кылмайынча биз ситуацияны өзгөртө албайбыз дейм да. Ошол менин ой пикирим бул маселе боюнча. Бул маселе боюнча. Эми ошондой фундаменталдуу суроо, мындай policy recommendations сыяктуу, муну кантип чечсек болот бул маселелерди? Мисалы ошо Колумбия университети дейлиби, же Кембридж дейлиби, же Васида дейбизби, эгер же Харвард дейбизби, ушундай кандай сунуш болушу мүмкүн? Кандай биздин реалдуу кейс? Мен бул маселе боюнча эксперт эмесмин. Бирок философия менен бөлүшсөңүз болот. Мисалы сизге окшогон эле жаранмын. Келип көрүп, анан кийин өзүм күйүп, балдарым таза шаарда жашасын деген ой пикир менен эле бул маекти куруп атабыз, туурабы? Анан эгерде policy жагынан сүйлөсөк, албетте бул жерде жанагы айтып кеткен маселелерди кайрадан кайталасак, бул бүткүл жанагы жерде планирование, стратегирование биздин өлкөдө, шаарда болуп аткан нерселер адамды центрге коюш керек. Биздин азыркы заматта центрде эмне болуп атат борбордо? Бул машина.
Машина, адам. Противоречие. Эгерде биз өлкөбүздү өнүктүрөбүз десек, эгерде биз келе жаткан муундарыбыз саламаты, өзүнүн ден соолугу чын болсун десек, эгерде биз инновационный өлкө түзөбүз, таза өлкө түзөбүз, өзүбүздү өзүбүз сыйлаган өлкө түзөбүз десек, ондо адамды биринчи орунга коюшубуз керек. Машина эмес, адамды. Жолдорубузду башкача дизайн кылышыбыз керек. Мисалы үчүн 9 апрелде сиз өзүңүз уксаңыз керек, мэрия шаардык активисттер менен жолугушуу уюштурат. Жок, активисттерин деле айтсак болбойт. Планировкасын, генеральный план эмес, планын көрсөтөт экен да, келе жаткан 10-15 жылга шаардын планын көрсөтөт. Шаардын планы кантип өсөт деп, каерге өсөбүз, эмне курабыз деп көрсөтөт экен да, архитектурный план. Эгерде ошону карасаңыз, бул шаар адамга эмес дагы эле баягы жерде машина приоритетте болуп атат да. Мисалы үчүн мен кээ бирде ойлоп калам да, сиз өзүңүз деле көп басасыз, көрүп калсаңыз керек. Биздин жолдор эң сонун жолдор, акчалар каерге көп курулган, коюлган, салынган жолдор, бул жанагы машина жүргөн жолдор. Адам баскан тротуарлар ылайкана. Ылайкана, тамкана, малкана. Тамкана, малкана, түкүрүккана, эмне десек болот? Туалеткана, мусоркана. Адам басканга ыңгайлуу эмес. Анан керек болсо, адам бирөө бир имарат куруп атса, жөн эле адам баскан тротуарды ээлеп тосуп алган. Ооба. Андайды деген, Жапанда деген андайды сотко берип, замат деле аны миллиондогон долларларга штраф салдырат да. Мына ошол бир жуманын ичинде. Сиз айтып аткан эң туура классикалык подход ушундай ситуацияларга. Неге дегенде алардын полисилери коомдук мейкинге 1 сантиметр кирип көрчү, уруксаты жок. Толерантность жок болуш керек. Паркинг кылып алышкан тим эле. Мунуу магазиндин клиенттеринен башка эч ким койбойт дегендей кылып дагычы. Вот, ушул bunday маселелер бул баягы жерде өнүгүп аткан өлкөлөр бардыгы өтүшкөн бул маселелер боюнча. Бул жанагы жерде битвалар, салыштар көчөмө-көчө болуш керек. Жанагы жерде мен айтып кеткен стратегический биринчи бул адамды коюшубуз керек. Ошого жараша жолдорубузду дагы башкача дизайн кылышыбыз керек. 9 апрель күнү адамдар барыш керек. 9 апрель мэрия баягы жерде неме кылышат экен, жолугушуу кылышат экен. 9 апрелде барып өзүңөрдүн ой пикириңерди айткыла. Жөнөкөй жаран болсо, 15-20 мүнөткө болсо дагы кирип, өзүңөрдүн ой пикириңерди көрсөтүп, өзүңөрдүн бетиңерди көрсөтүп, неме бир сигнал беришиңер керек да мэрияга. Бизге бул маселе керек. Биз бул шаарда жашайбыз. Биз жакшы адамга ылайыктуу шаарда жашабыбыз керек. Мындай технический проблемаларды айтсак, теректерди айттыңыз, жана дарактарды. Дарактарды кеспешибиз керек. Биз дарактарды кессек, температура көбөйөт. Температура көбөйгөндө шаардын ичинде жашоо болбой калат. Шаардын ичинде жашоо болбой калганда, температура көбөйгөндө эмне кылабыз? Кондиционерди көбүрөөк коебуз. Кондиционерди көбүрөөк койгондо электричествону көбүрөөк жагабыз. Электричествону жакканда көмүрдү көбүрөөк жандырабыз. Биз циклды кайрадан негативдүү күчөтөбүз. Кайрадан шаарыбыз кайрадан кир болот. Таза абаны азайтабыз. Шаардын ичинде биз газ менен эле дем алып калабыз. Кайрадан көчөлөрдү кыскартыш керек. Кыскартканда адамдар ойлошот. Демек, ол жерде парковка жок, көчөлөр кичинекей. Мына Европанын сиз көп шаарларын кыдырсаңыз көрөсүз го. Кээ бир зоналарына айнан машина менен кире албайсыз. Туура. Специально кылат. Неге дегенде ал жерде алар адамдарды бассын дешет. Туура, адамдар машина менен келиш керек. Ал жерге инфраструктураны түзүш керек, паркингтерди кылыш керек. Троллейбустарды, линияларды көбөйтүшүбүз керек, маршруткалардын качествосун көбөйтүшүбүз керек. Маршруткаларда айдаган водительдерди, айдоочулардын жанагы жерде эрежелерин, графиктерин, баягы жерде бардыгын реформалоо. Бул жерде комплексный реформа. Бирок биз башкача жүрүшүбүз керек да.
Баягы жерде чоңойтпой кайрадан азайтышыбыз керек. Ошол система кайрадан бизге туура келип, кайрадан өзүнүн жардамын, өзүнүн баягы жерде туура натыйжасын алып келет да, менин оюмча. Тиги Ташрабатты көрдүңүз беле? Ташрабат деген Нарында маданий жер. Ошол жерде барсаңыз байкагандырсыз. Ташрабаттын астында паркинг бар, машина кое турган жер кылып таштаган. Көргөнсүзбү? Жок, аны көрө эле келем. Машинеңиз менен барып эле Ташрабаттын астына коесуз машинени. Анан Ташрабаттан нары 18-20 эле метр турсаңыз жанына боз үйлөр, мындай имараттар курулуп элек, бирок боз үйлөр куруп, мындай уже кемп болуп кеткен да. Негизи мындай нерсе Жапанда же Батышта мындай мүмкүн эмес да. Маданий деген нерселер, жерлерге негизинен машинени жок дегенде бир 200-300 километр нары жерге бир паркинг коюлат. Анан ал зонага эч ким боз үй курганга да болбойт ал жерге. Анан машина менен киргенге да болбойт. Туристтер жөө кирип ал жерге. Анан ошол кайсы бир зонадан нары жагына гана анан боз үй курса боло турган болот да. Бул баягы сиз айтып аткандай жалпы мындай комплекстүү адам центрик, адамды ортого койгон, адамды приоритет кылган мындай философияны бул жалпы бул Бишкекте эмес, республиканын деңгээлинде көрсөк болот да. Бүгүн мына туристтердин келгенинен карасаңыз деле Ташрабаттын айланайын астына келип машинеңди кое турган кылып таштаган. Анан Ташрабатты сүрөткө тартайын десең, Ташрабатты тартпай эле тегерегиндеги боз үйлөрдү тартасың. Баягы туристтерди кабыл алып аткан мейманкана боз үйлөрдү тартасың да. Ташрабаттын мындай кооздугу жок да. Ошо сыяктуу эле бул картина толугу менен Бишкекте мындай дал келип аткан. Жагы сиз айткандан кийин эсиме келип атат бул да. Эми бунун бардыгы немеден болуп атпайбы, дагы эле адамдын аң сезиминен болуп атпайбы, туурабы? Ал жерде деле адам центрик болуп атат, бирок башкача адам центрик. Адам центрик. Машинең айдап барып, бул адам центрик, азыраак бас деген. Бирок ал туура эмес. Сиз деле билесиз, ЮНЕСКО деле билет, ал туура эмес. Бирок жанагы мындай полиси идеялар боюнча дагы бир-эки ойду кошуп кетсем. Биз скоростты, мисалы үчүн машина жүргөн скоростты азайтышыбыз керек. Көбөйтпөй, кайрадан азайтышыбыз керек. Мисалы үчүн кээ бир көчөлөр 40 километрби, 20-30 километрге түшүргүлө. Неге дегенде биз дискомфортно кылыш керек. Шаардын ичинде машина менен жүргөнгө дискомфортно кылышыбыз керек. Ошондо адамдар ойлоно баштайт. Мен ол көчөгө барбай эле коеюнчу, шаарга түшпөй эле коеюнчу. Же болбосо түшсөм дагы бир молго барып туруп, паркинг кылып туруп, калганын жанагы жерде маршруткабы, тилекке каршы азыр жок, же автобус, же троллейбуска түшүп, барып, ишимди бүтүрүп, кайрадан барып, машинемди кайрадан минип кетип калам. Биз ошондой немелерди баягы жерде сужать этишибиз керек да. Адамдарга дискомфортно кылышыбыз керек. Неге дегенде шаардын ичинде адамдар велосипед менен барсаң оңой болот. Велосипед менен мисалы үчүн, велосипедди жанагы Токтогул көчөсүндөгү велосипедный дорожканы кайрадан тазалап, ким парковка кылса, штраф төлөтүп, депутат болобу, жөнөкөй адам болобу төлөсүн. Же болбосо машинесин сразу алып барып эвакуатор менен алып ташташ керек. Правила нарушил. Будь добр, выполняйте все по закону. Ошондой маселелерди коюшубуз керек да, биз кайрадан сужать этишибиз керек. Адамды, мисалы үчүн, велосипед минген адам машина менен минген адам менен бирдей болуш керек. Эмне үчүн машина минген адам артыкчылык ого 3 метр жол берилет. А велосипед менен минген адамга кичинекей же болбосо анын укугун эч ким коргобойт. Эмне үчүн? Ал деле бирдей эле салык төлөп атат. Бул машина төлөгөндөй эле. Туурабы? Эмнеге ондой кылат? Эмнеге биз мындай дифференциалдуу подход кылабыз? Биз кайтып велосипед менен же болбосо жөө жүргөн адамга рахмат дешибиз керек. Неге дегенде баягы же long term бул адам кайрадан коомго салымы көп машина менен жүргөн адамга караганда. Биз ошондой инсентивтерди, стимулдарды ошол туура
группага, таргетке көбөйтүшүбүз керек. Жанагы жерде туура эмес таргеттен алып, полисилерди ошого карата туура бериш керек. Жанагы жерде айтып атпаймынбы, 30 Швецияда шаардын Стокгольмдун немесинде 60-70 жылдары тотально 30 километр кылып коюшкан. Скорость движения 30 километр. Машина менен барасыңбы же велосипед менен барасың? Же пешком. Же жөө бар. Же жөө. Мисалы үчүн кээ бирде сиз Московская менен жана Токтогулда кандай трафик жам болуп калат. Онон көрө пешком машинаны токтотуп коюп эле пешком эле баскан оңой болуп калат. Биз ошондой системаларды табышыбыз керек да. Транспортный, публичный транспорттун маселесин чечишибиз керек. Мисалы үчүн мен кече мурунку Достук деген гостиницабыз бар эле, азыр по-моему Империал деп коюшкан азыр. Ошентип калды. Ошонун алдында мурун ресторан бар эмес беле? Нарын. Ал жерде азыр менин оюмча чоң бир имарат курулуп атат. Дагы эле. Мен ойлоп калдым да, эмне үчүн биздин мэрия ошол жерге парк кылбайт? Long term бул аябай баягы жерде акылдуу инвестиция болуп эсептелет да. Неге дегенде ал жерде парк болсо, ошол айлана чөйрөдөгү бизнестер өсүшөт. Неге дегенде адамдар келишет ал жерге. Балдарын ойноткону келишет. Ойноткондон кийин бул жерге барып тамактаныш керек да, туурабы? Мороженое алыш керек, кофе ичиш керек. Ошолорду кылыш керек. Неге ошону кылбайт? Азия Молл. Сиз эгерде көрсөңүз керек, жанында парковка кылып койду. Мен ойлойм, ошол парковканын ордуна онун көрөк парк кылбайбы? Ооба. Биз ошондой ойлоно башташыбыз керек да. Биз кайтып парктын немесин санын көбөйтүшүбүз керек шаардын ичинде. Жанагы жерде набережный территорияларда парковый зоналарды кылышыбыз керек. Ошондой өнүктүрүшүбүз керек. Бизге жанагы жерде өнүктүрүү маселесин башкача көз карашыбыз менен ойлонушубуз керек да. Философиясын өзгөртүш керек. Анан акыркы бир маселе, биз убактыбыз азайып кетет. 30 секунд калды. 30 секунд. Жанагы жерде мен айтып аткан MoveGreen'дин приложениясы бар. Абанын тазалыгын же тазалык эмесин эсептеген. Ошол приложенияны aba.kg Samsung'тун телефондору менен экен колдонушубуз керек. Биз ошону колдонсок, биз мэриядан талап кылабыз. Аба таза эмес экен. Демек, силер ушуну чечишиңер керек. Бирок өзүбүз дагы өзүбүздүн поведениябызды өзгөртүшүбүз керек. Так, чоң алкыш Шавор мырза, Умар мырза, бүгүн атайын ушунча убактыңызды таап келипсиз. Мындан да көбүрөөк талкуу кылсак болот эле. Бир саат берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин улус төр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип отурат. Бүгүн бизде конокто азыр Африкадагы Либерия мамлекетинин өкмөтүнүн кеңешчиси, Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү бизде Умар Шавор мырза болду. Бүгүн биз негизи Бишкектеги абанын абалын, анын проблеманын себептерин жана чечүү жолдорун талкууладык. Эми мен кийинки кайрадан сиздер менен кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө мен сиздер менен бүгүн кайра кош айтам. Жакшы отуруңуздар.